Жашыңар канчада? 50 50 чыгасың, Так, значит, негизги жалып денеге бирсе чыгып атат деп атасыз да. 1 жылдан бери байкадым деп атасың, Мына азыр мен ичти басам, анан айтасың, кайсы жери ооруп атат, Так, ооруду? Так, мындай. Тоже ооруду. Так, мындай. Ооруду. Мындай. Так, ооруду. Так. Тоже ооруду. Бул ооруп атат, Так, демек, эмне үчүн териге бир нерсе чыгат. Мына силер айтып атасыңар, мага мындай кычкандай, бир нерсе кычкан чыгып чыгаран тырмайм деп, эми ар жерге чыгып атат экен. Мисалы бирөө угри болуп келет. Бирөөнүн кулагынан, мына кичинекей балдардын кулагынан ирим агат. Бирөөгө экзема чыгат, бирөөгө псориаз чыгат, бирөөгө витилиго чыгат, бирөө абдан тердейт. Бул нерсе теридеги өзгөргөн нерсе, сөзсүз түрдө ичегидеги болгон нерсе да. Ичегинин ичинде былжыр, слиз деп коет. Бир былжыр көп пайда болот дагы. Ал былжыр кайдан пайда болот? Ал былжыр өт менен уйку без жакшы тамакты ертип бербеген үчүн эрибеген тамактар эрибеген боюнча ичегинин ичинде калганда эле ичегинин ичинде жашап аткан майда жандыктар жүгүрүп келип ошонун ичине кирип, ошол жерде жашап, ошол былжырдын ичинде жашашып, ичегинин ичиндеги чөйрөнү бузуп коет да. Эми ошону организм сүйлөп албайт да. Анан организм айтат да, ай кагылайын сен неме ичегиңди тазала деп, мына кабар деп турган. Бирөөгө угри катары берет кабарды, кичинекей балдарга кулагынан ийдиң агызып, бирөөлөр аллергия болуп мурдаларынан сууп, бирөө оозунун ичине бир нерселер чыгат, бирөө экзема. Кыскасы териге чыккан нерсе бул ичегинин ичи таза эмес деген сөз. Эми урматтуу мекендештер, урматтуу мекендештер, демек ушул жерден дагы бир кичинекей чүнүк айтып кетейин. Эмне үчүн ушул ичегинин ичине керексиз нерселер пайда болуп калат. Биз жеген нерсе, биз суу ичебизби, тамак жейбизби, көп эмне жесек бардыгы ашказанга түшөт. Ашказандан кийин биздин ички чегибизге өтөт. Ички чегибиз киндиктин тегерегинде жайгашкан. Ички чеги нормада 3,5 метрден 4 метрге чейин болот. Ушул ички чегинин биринчи бөлүгү ашказан ички чегинин биринчи бөлүгүн дуоденум дейт. Бул деген 12 ичеги. Ушул 12 ичегиге келген тамагы дагы жакшы сиңсиң деп туруп, өт менен уйку безде көрдүңөр, Кудай таалам бизди ушундай кылып жаратып койгон да. Ушул түшөт, ушул тамак жакшы эрийт. Ушул экөө жакшы түшпөйт, эрибеген тамактар калып калат. Эрибеген тамактар канга да сиңет. Эрибеген тамактар ичегинин ичинде да калат. Ичегинин ичинде былжыр болуп калып калышат. Былжыр болуп ичегинин ичинде калат дагы, анан кийин 12 ички чеги бүткөндөн кийин жоон чеги өтөт. Жоон чегиге уже заң болуп өтө баштайт. Ошо заңдын ичи канчалык адамда заң туруп калса, ушул жерде кайра ошол микробдор көбөйүп кетет. Канчалык былжыр нерсе, эрибеген нерсе канчалык ички чегинин ичинде көп болсо, ушул жерде дагы ошол майда жандыктар ушул жерде көбөйүп жашап, адамдын ичинде керексиз нерсе көп болуп калат. Эми мен дайым айтып келем да, урматтуу кыргызстандыктар, бизде 4 тамыр бар өзү. Нерв тамыр, кызыл кан тамыр, без тамыр, көк кан тамыр. Ушунун кызыл кан тамыр, без тамыр, көк кан тамырдын ичинде суу айланат, суюктук айланат. Кызыл кан тамыр бизге тамак жеткирет. Без тамыр бизде керексиз нерсени алып кетет. Без тамыр бизде керексиз нерсени чогултуп алып барып туруп, анан кийин көк кан тамырга өткөрүп берет. Көк кан тамыр сийдик заң тери кылып сыртка чыгарат. Эмне үчүн биздин пациентканын денесине керексиз нерсе, кычышкан кызыл бүдүрлөр чыгып кетти. Себеби деген ошол без тамыр канализациянын ролун аткарат деп айтам дайыма. Ошол без тамыр керексиз нерсеге толуп калды. Чыгып кете албай, безден көк кан тамырга чейин алып барып бере албай калганда, ал ошол жерде без тамыр туруп калат дагы, көк кан тамырга чейин жеткирбей калганда,
ушул жерде ордунда бир ордунда туруп калганда анан териге чыгып кетет. Териге мына ошо бирөөгө угри, бирөөгө мынтип бүдүр кычышкан бүдүр болуп, бирөөгө беттерине чыга баштайт, бирөөгө ирин, бирөө мурдунан суу агат, бирөө оозунда стоматит болот, женский жактан выделение болуп чыгат. Көрдүңүзбү? Демек биздин ички дүйнөбүздө пайда болгон керексиз нерсе канализациянын ичинде жаткан, лимфа системабыздын ичинде жаткан керексиз нерсе тезирээк бул кан тамырга жетип туруш керек экен. Ошол кетип аткан без тамырдын жолу кайсы бир жерден тосулуп калса, ал чыга албай калат экен дагы териге чыгып кетет. Демек биз ошон үчүн мен лимфа массаж деп айтам. Безди түрткүлө, безди түрткүлө, безди түрткүлө, канализацияңарды түрткүлө деген ушул болот. Эң сонун жардам адамга лимфа. Эми ошо лимфанын ичи, толпалан лимфанын ичин тазалаардан мурун биз лимфанын ичине кызыл кан тамырдан келет. Кызыл кан тамырдын ичинде биздеги тамактар келет да. Ошо эрибеген тамак болгон үчүн безге өтүп атпайбы? Демек биз биринчи кызыл кан тамырдын ичин керексиз нерсеге толтурбашыбыз керек экен. Кызыл кан тамырдын ичинде бизге жакшы сиңе турган тамакты жешибиз керек экен. Өзүчө керектүү нерсени жешибиз керек экен, кереги жок нерсени токтотушубуз керек экен. Жана өт менен уйку безди иштетип, ошол тамакты жакшы ээрчишибиз керек экен. Ошондо гана биз лимфаны жакшы тазалай алган болобуз, денеге бир нерселер чыкпаган болот. Урматтуу мекендештер, мен азыр ушул видеого кошумча кошуп кете турган болуп атам. Себеби деген биздин бул азыр мага келген пациенттин ушу азыр сүйлөшүп отурсак айтып калды. Кызыңыз бойуна болбой жүргөн экен, Так, канча жыл бойуна болбой жүргөн? 2 жыл. 2 жыл бойуна болбой жүргөн, Так, анан бизге леченияга келгенби? Ооба. Бул жерден тааныштарыбыз айтып калды, леченияга келип лечение алды, толугу менен. Анан 3 айдан кийин боюнда болду. Так, жакшы. Азыр канча айлык болуп калды? Азыр 6 ай болду. 6 айлык болуп калды. Урматтуу мекендештер, айтайын дегеним, мына ошол висцеральный массаж, ошо лимфа массаж бардык ооруларды ордуна алып келүүгө жардам кылат да. Бул массаждар лечебно-оздоровительный деп аталат да. Дарылайт дагы, анан алдын алып дагы профилактикада жүргүзөт да. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, мен сиздерге чың ден соолук каалайм. Мен ким мага келген болсо мен 5 көйнөгүнү жасадымбы деп сурай берем. 5 көйнөгүнү жасагыла. Мына ошол 5 көйнөгүнүн экөөсү висцерал массаж менен лимфа массаж. Саламатта болуңуздар, ден соолуктарыңыз чың болсун.